кредитке төлөйм менчи. Андан калган пайызын үй бүлөлүк тамак-ашка жумшайм. Мен эми көбүнчө бул балдарыма жумшайм. Иштеген айылым жарым катыра кетип калат балдарыма. Көбүнчө эле ушу балдардын садик менен тамак-ашка кетет. Садик менен тамак-ашка. Тояштарга көп катышпайм. Көп катышпайм ал жака жок. Тояшка кетет. Конок барабыз. Андан башка жерге деле жетпейт. Өзүм тамак-ашыма, квартирага төлөйм. Калгандарын окуума төлөйм. Айлыгымдын орточо алганда 10-15 миң болсо шаар ичинде. Ошон мисалга алганда бир 30% тамак-аш жүрүм турумга кетет. Анан бир 10% квартиранын акысына кетет. Көбүнчөсү үйдөгү стройка кетет. Стройка кетет? Ооба. Үйгө өзү жумшайбыз стройка. Балдарыңыз бар да? Балдарыбыз бар, балдарыбызга кетет, окуусуна, садигине кетет. Пенсиямдын көбүн үй тирчилигине жумшайм. Али тебет, муздак суу, ысык суу, телефон, телевидение, али тебеге. Ошентип мен ысык суу, муздак суу, иш кылып технический техобслуживание. Ошонун баарына около 4 жакын акча төлөйм. Калганы 3 миң акчам калат. Ошол 3 миң акчаны экинчи пенсияга чейин эптеп жумшайм. Айлыгымдын канча пайызын билбейм, эми кызыма жумшайм негизи. Тамак-ашкасына дворник болуп иштейм. Тамак-ашка кетет да? Бүт эле тамак-ашка. Канча пайызын деп айтсак болот? 90% кетет. Прямые расходы деп коет ошону, которые нельзя откладывать, это вот коммунальные услуги, аренда офиса. Если акчаң ошол өзүңдүн эмеңден асса, короткон эмеңден салсаң болот да. Жетпей калганда анан тартыш болуп калат го дейм. Ал акча тура. Кийин өзүнүн устенки болобу, кайсы жана каржыласа болот, баланыкын өзүнө жумшаса болот. Ал үчүн аркаңда бир спонсор болуш керек. Ойлонуп көргөнбүз эми колдонобу деп анан. Бирок кандай кылып колдонуш керек билбейбиз. Канча акча салыш керек, анан ошо банкка ишеничтүү болобу, дагы 18 жыл. Эми бала болгондо колдоном окшойт. Ухам. Ошо кызматты колдоносуз, колдонбойсузбу? Колдонбайм аны. Колдонуу жөнүндө ойлондуңузбу беле? Чын айтсам ойлонгон эмесмин да, бирок укам. Эмнеге аны ойлонбойсуз, эмнеге колдонбойсуз? Билбейм, эми ар кандай себептер менен дагы көп деле аны ойлонбойт да. Ал жөнүндө маалыматты билебиз, кийинчерээк келечекте колдонобуз деген үмүттөбүз. Мен колдонот элем. Мен илгери библиотека Ленинада иштегенде, ал учурда эми Советский Союз кезиндеки страхование детей деген бар болчу да. Мен ошондо балдарым кичинекей эле садикке барышчы. Анан 18 жашка чейин деп мен ошондо экөөнү тең страхование кылгам. Значит, свадебная депчи, үйлөнүп калса, бирок Советский Союз тарагандан кийин ал мен страховой взностор эмне болгонду деле билбей калдык. Биз ал взностор каяка кетти? Ал жок. Депозит. Кана эмессиз, Балдар могу иштеп атат, чоң.